Ассаламу алейкум, жамаат. Бүгін Манас шаарынан связьга чыктым. Биякта 3 күндөн өтүп калдык окшойт. Бүгүн уже 4-күн. Айылдан азыр шаарга чыктым, Манас шаарына. Айылда зарядка менен жүрдүм, мен заряд менен базар коргондо заряд толтурган бойдон. Эми заряд кызыл күйүп калган болчу. Зарядка келдим, спарктыкына картадан таап. 2 бардыгы чыгырып эткен жанагы зарядная станция электромобилей деп жазганда. Бирок спарктардын Charge 24-төрдүн өздөрүнүн приложениясынан көрүнөт экен. Бирок 2 баары көрсөтүлбөйт экен. Кээптелери көрүнөт экен бирок. Бүгүн Манас шаарындабыз, анан бүгүн жумушта иштеп көрсөтүп берем. Азыр түштөн өтүп калды, саат 1ден өтүп калды. Буякта зарядка. Баары пустой экен келсем. Электромобилдер өтө деле көп эмес окшойт бакылды буякта. Монусу спарктыкы мен зарядтап аткам. Бул спарк, анан бул дагы башка фирманыкы экен. Антиякта бир бенза деген заправкада деле бар болчу, мурда келген ошондон зарядтадым эле, бирок ал жакта эң кымбат жер ошол жерде. 20 сомдонбу ушундай болчу ал жакта. Киловатты. А бул жактан көрө элекмин, ценасы канча экенин азыр көрөбүз приложениядан. Негизи айтып аткан мурда таксиге чыкканда, мурда келгенде. Таксидеги байке биякта наоборот Кыргызстан боюнча эң арзан зарядник деп айтып атканда, мен ойлогом наоборот кымбат Кыргызстан боюнча ойлоп тез бенза деген заправкадан көрүп алып. Көрсө арзан экен, аз көрөбүз приложениядан өзүбүз убедиться этебиз. Машинан азыр зарядтап, заряд толтуруп, анан мойкага барабыз, мойкадан чек-чектип жууп, анан сменага чыгабыз буюрса. Манас шаарынан жумушту кандай болуп аткан, полноценный жумушту көрсөткөн эч ким жок экен. Ошондуктан бияктан деле иштеп көрсөтүп берейин деп чечтим. Азыр зарядка машинаны бул жерге коюп, азыр магазинге барамыз, сушняк алабыз. Анан бияктан чыгып мойкага кылабыз, анан жумушту баштайбыз буюрса. Саат канча болду? 1ден 25 өтүптүр. 1,5 болуп калыптыр уже. Урматтуу жамаат, мен силерге жакшы жаңылык менен эми эксперт парктын рефералдык программасы дагы жакшырды. Мурда ар бир чакырылган досуңарга 1000 сомдон болсо, азыр ар бир 3-чү чакырылган досуңарга 2000 сом. 3 досуңарды чакырдыңар, 4000 сом иштедиңер. 6 досуңарды чакырдыңар, 8000 сом иштедиңер. 9 досуңарды чакырдыңар, 12000 иштедиңер. Ошондуктан эксперт паркка досторубузду чакырабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Эскерте кетсем, эксперт паркта комиссияны өзүңөр каалагандай кылып тандайсыңар. Суткасына 55 сом, же ар бир заказдан 4 сомдон, же 2%. Өзүңөр каалаган тарифти тандап алып, каалаган суммада иштесеңиздер болот. Бонус алуунун шарттары мурдагыдай эле, өзүңөр 20 заказ кылган болушуңар керек эксперт паркта. Жана силер чакырган айдоочу 50 заказ кылгандан кийин силерге автоматтык түрдө эртеси күнү балансыңарга акча түшөт. Байланышуу жолдорун жана ссылкалардын баарын видеонун описаниясына калтырып коем. Эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Биякта магазинден сушняк алдык. Муз да холодильниктен күйүстү. Азыр пешеходный переход өтүп. Тээ жактагы машина турган жерге барабыз. Заряд толтурабыз, чыгабыз. Так, кайра машинага келип калдым. Антек карасам, мойка бар экен. Как раз ошоктон машинаны мойкага кылабыз. Анан бул жерде Яндекс Таксинин дагы бир кайсы апарттын офиси да бар экен. Как двойной сплошной экен, өйдөрүк жактан разворот алып мойкага түшөбүз азыр заряд бүткөндөн кийин. Анан мен могу зарядка кылып аткан станцияда спарктыкында 15 сомдон экен. Бул жак в принципе Бишкектикиндей эле. Бишкекте деле 14,5, 15, 14 ушундай. Анан мындан деле арзан жерлери бар деп уккам. Если возможность болсо, көрсөтөм алат деле. Мен спарктын деле кымбатына келип алганмын го дейм, жамаат карасаңар, өйдөрүк жакта 12,5 сомдон экен. Мына картадан карасамчы мына. Могул жактыкын көрөлчү, достук дейт, достук жактагы. Бул жак 15 сом экен. Именно спарктыкын көрүп атабыз азыр. Мен кылган жер 15 сом, а бул жакчы. Биякта 15 экен. Бул жак 12,5 экен вообще. Вообще сонун го. Машиналар бул жакта шаардан четирек жагы болуп аз болгон үчүн 12,5 сом кылып коет го дейм. Анан мо 13 сом, 12 сомдук жерлерге очередь болуп кетиши мүмкүн. Бир жагынан барбай койгон деле туура болгон да. Барсам ал жакта занят эле болуп калат да. Карасаңар, биякта машиналар бар экен.
азырынча 2 машина заряд кылат. 12,5 сомдон. Микрорайон көк арт дейт. Бул жактачы 12,5 сомдон экен. Вообще сом экен. 12,5 сом, 13 сом. Вообще сом. Бул жактан 53 минут зарядтадым, 82%. Мощность бир аз азыраак кетти, көрдүңөр, 23 ошондойдун тегерегинде. 537 сом болду, 82% кенче зарядтадым. А так бул жакка келгенде 10% эле бар болчу. Остановить кылабыз. Эми мойкага барабыз. Пылесостор бул жакта экен. Анан жууган жерлери тряпкаларды. Андай необычный экен бул жакта. Шыртан чыгат экен. Так, жамаат саат 3 болду ошондо. Баштан жууп, шашпай, чек-чейтип, аябай дир болуп кеткен болчу. Пылесос кылып бүттүм, эми линияга чыгабыз. Азыр экранга переключение кылам. Так, таксометрдин экранына переключение кылсак, мына коэффициентти бул жакта көрсөтөт экен, пока 100дөн 110го чейин деп турат. Бизде көрсөтпөй эле калды эле го Бишкекте. Просто от монча дегендер эле көрүнүпчү. От 118 дейт мына максималка күйгөн жерлерде. Эми линияга чыгып көрөбүз. Селфини өтүп койгом жана өтүптүр. Пылесосту өткөн учурда заранее байып коем деген, чтобы пылесосто бүткөндөн кийин, мойка бүткөндөн кийин күтпөш үчүн. На линияга чыгып койдум, анан бул жакта тариф комфорт плюс жок экен. Комфорт эле бар экен бул жакта. Эконом анан комфорт. Комфорт менен көрөлүчү эми заказ кандай келет экен. Болбосо, эсличе эконом деле күйгүзөбүз айлы жок. Так, мына мойкадан чыгып барат эле биринчи заказ келди. Жамаат плюс 20 менен 850 метрден. Аз көрөбүз кайсыл жакка барат, канча сом чыгат салыштырып. Так, могул жактагы этажкалардан экен заказ. Бул жака карта көрсөткөндөй кирейин десем, ворота жабык экен. Престиж. ЖК Престиж экен. Жерде күтүп турабыз эми. Если б не было тебя. Так, бул заказ 87 сом чыкты. Километражын өзүңөр көрдүңөр, анан кийинки заказ чыгып калды, плюс 10 менен. Бирок клиенттин рейтинги 4.64 ушундай экен. Йомай, азыр барып көрөлүчү. Кандай клиент экен? Бияктын капезный клиенттерин да көрүп болду. Вроде нормальный клиент экен. Күчүгү менен чыгат окшойт, ошончу кээ бирлер жаман көрөт окшойт нагыз. Домашний животный указать этпеген деп. Же биякта андай деле жок болушу мүмкүн функция домашний животный. Бирок мен алып түшүп баратканда байкадым анысын. Кийинки заказ плюс 100 менен чыкты, азыр ошого барабыз. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Кийинки заказ по цепочке чыккан ушул эле жерден. Астына 50 метр айдап койсок жетет экенбиз ал жерге. Абдурашид көчөсү 37 дейт. Ошо жака келдим. Клиентти күтүп турабыз. Асфальт көчө экен, бул жак шаарга кирбейт экен, бирок айыл болуп эсептелет экен. Бирок шаарга жакын эле жерде. Бара турган жери 18 минута 6,8 километр дейт. На зимой, на зоми 6 дейт. Клиенттерди чытадым бул жака. Эми кийинки заказды күтөбүз. Линиядан чыгып койгон болчумун, азыр кайра линияга чыгыш керек. Себеби арт-артынан арзан заказдар берип салат экен. Бул заказдар көрдүңөр, 5 коэффициент келди, анан арзан аябай элечи. Ошондуктан линиядан чыгып койгом, азыр асфальт жака бир аз айдап, линияга кайра чыгып жакшы коэффициент менен жакшы райондорго кармап тактика менен иштегенге аракет кылабыз. Антпесе болбойт экен биякта делечи. Биякта подряд эле ала берет го десем, мындай эмес экен. Заказдар көп эле экен, байкадым. Заказдар көп болсо, значит тандаш керек. Жакшы заказдарды. Анан бул жакта элдер көбүнчө наличка берет экен, в основном эле. Баягы
бизде наличка деп коюп туруп анан перевод кылышат го көбүчү Бишкекте. Анан бул жакта наличка деп турса наличка берет экен. Анан эки карта менен заказ чыкты жана. Алар карта менен как болушуна. Жагынан жакшы. 170 сом чыкты. 160 сом чыкты бул заказ, 170 сом беришти. Бирок негизи аябай арзан эле. Себеби коэффициент жок чыккан чет жактан. Картадан кайсыл жакка келип калдык көрөлүчү. Атак мен Жалал Абад шаарында, буякта Манас шаарында, жаңы аты боюнча. 0 мында бул жакта билбейм вообще, понятия жок шаар жөнүндөчү. Илгери окуп жүргөндө мектептен каникулда келчү элек айылга. Бирок айылда эле жүрчү элек, кайра кетчү элек анан каникулдан кийин. Шаарды билбейм, Жалал Абад. Бирок жакшы навигатор менен эле местный да эле повод бербей эле жүрө бересиң го. Обгонять этесиң еще машиналарды, шук. Линияга чыгып койдум кайра. Азырынча 4 заказ комиссиясына сырткары 478 сом болуптур. Анан бул жактан комиссияларын көрөлүчү. Яндекстин комиссиясы Жалал Абадта, Манас шаарында канча экен? Жалал Абад областы Манас шаары болуп калат ошондо азыр. Ата полный целиком область переименовать этилген эмесми? Жалал Абадтагы Манас шаары болуп калган. Мурда Жалал Абад область, Жалал Абад шаары болчу, азыр Манас шаары болуп калган. Так. Комиссия и услуги сервиса. 12% кен бул жакта Яндекстин комиссиясы. А парктын комиссиясы мен эксперт парктан 2%ке переключение кылып койгом, ошол 2% турат. А так эксперт паркта кааласаңар 2%, кааласаңар суткасына 55 сом, кааласаңар ар бир заказдан 4 сомдон коюп койсоңор болот. Бул налогтор. Бул деле 2%. 194 сом. Ошондо 194 сомдук заказдан канча калды? 40 мен чыгып калды, алып коеюн. Так, кана. Заказга киребиз. 194 сомдук заказ беле. 231 сомдук заказдан 194 сом таза калат экен ошондо. 12% болсо парктыгы менен 14, налог менен 16. Общий 16% болуп калат экен Манас шаарында. Яндекстин парктын комиссиясынын налогтор менен 16%. Эми мо заказга жылабыз. Мына Vibe, көчөлөрдөгү Vibe. Шаарда өзбектер деле көп экен, жана клиенттердин 4 клиенттин 4-өсү бар болбосо эле, атак 3-өсү стопудово өзбектер чыкты да. Буякта шаарда өзбектер көп, айылда кыргыздар. Жалаң эле. Буякты карасаң Тико, буякты карасаң Тико. Тиякты карасаң Матис, Гетс, малолитражкалар. Фиттер, Матистер, Нексия, Тико, ушундай да основном. Машиналар. Сонда бир Матис келген. Так, бул заказ все-таки перевод менен болду. 130 сом. Которду, 130 сом чыкты. Ушундай жерге келип калдым. Доктор Али клиникасы дейт. Доктор Али экен. Аскар Али дегендей эле. Бияктан адырдын үстүндө жаналар бар экен, үйлөр. Бияқта панорамасы екен, көрдіңіз бе? Манас шары деп флаг менен панорамасы. Так, азыр интернетте өчүрүп койдум, ол заказ келгенде. Өзүңөр көргөндө 1,8 километрден чыкты. 5 коэффициент. Бияқта проканает или нет көрөбүз азыр. Манас шаарында интернетте өчүрүп койсоң, ошол лайфхак бияқта иштебей көрөбүзчү. Же бүт Кыргызстан боюнча иштебей калды беле. Так, все-таки алып коюптур. Не проканает экен, значит. Эми кийинки заказы көрөбүз. Спортивный переулок дейт го. Без коэффициент чыкты, бирок вроде коэффициент күйүп турат, бирок без коэффициент берип атат заказдардычы. Азыр барып көрөлүчү эми. Если чо, районду жагып алып иштешим керек экен, Б точкасын көрүш үчүнчү.
Бонус кылбайм да по-любому. Барса академиясы дейт. Барсанын академиясы ачылды деп атпады эле ошол шат. Так, бул заказ 99 сом чыкты, мына 100 сом берип чыгып кетишти. Кийинки заказ келатат. Без коэффициент еще тияктан чыкты, алыс жерденчи. Ё-моё, көрүлчүм бу каяк экен. Бул заказ деле копеечный болуп калды, 72 сом. Спасибо за Анан поездку. кийинки заказ плюс 10 менен Заказ чыккан. будет оплачен наличными. Пожалуйста, Так, жамагат 69 сом чыкты заказ. Анан номерди сураган, которгондо канча сом которду? 69 сом. Ровно кылып которуптур, базар жок. Базар жок. Кичине 1-2 сом чаевой чытап койсо деле сүйүнүп калмакмын деп кой. Так. 2740 дейт. Баланс, анан 8 заказ кылып турбуз, 789 сом. Комиссиясынын сырткаркы суммасы болуп тур азырынча. Канча район бар экен бул жакта? Район жок экен да. Манас шаарында район жок экен. По делам бар экен бирок. Межгород бар экен. Эни ачып коебуз. Күтөбүз кийинки заказ. 1,8 километрден кайра без кеф заказ. Ошого барабыз эми. Сразу эле чыкты вроде. Линияга чыгышым менен. Саат ровно 5 болуп тур. Так, бул заказ по указанию экен, ушак менен эле түз кетебиз деди. Түз келип токтодук, бир аз эле жүрүп. 48 сом болду, 42 сом болду, ушундай анан 50 сом которуп койдук. 42 сом болду, короче. Кийинки заказды күтөбүз. Так, плюс 70 менен наконец-то коэффициент. Коэффициент жашайт турбайбы бул ааламда. Көрөлчү аз бар. Так, Жалал-Абад областык биргелешкен ооруканасы дейт. Ушул жактан чыкты, азыр күтөбүз клиентти. Мария Молдон заказ чыкты кийинкиси. Ушул жерге келип остановка токтоп бүттүм, бирок карта тет жак менен кирип, бияка бурулуп ар жагын көрсөтүп атат, бирок мен остановка эле токтодум. А мындан мурдагы заказ 152 сом чыккан. Так, бул заказ 130 сом чыкты, 150 сом которушту. Наконец-то. Биринчи более-менее нормальный чаевой 20 сом. Базар жок. 20 сом нормальный чаевой экен бул жакта. Солго бурулабыз. А так 69 сом болсо 69 сом, 59 сом болсо 59, 89 болсо 89 сом которушат экен. В основном. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин зданиясымен ушактан чыкты заказ. Так, анан бул центр жака барат экен. Километражы 4,5 километр. Оплата по карте.
Так, заказ 117 сом чыкты, анан кийинки заказ базар коргонго плюс 110 кэф менен чыккан. Азыр ошого барабыз эми. Походу базар коргондун заказы акыркы заказ болот го дейм. Если что. Так, базар коргонго заказ иштадым. Бул жака 1127 сом чыкты. Эми байкаштырабыз, эмне кылабыз азыр. Мына базар коргон ушул жагына келип турмун. Не дейт? Дамбла Жанова дейт. Дамблда деп ойлоп атпайбы? Дамла дегенде Дамблда деп коюшат го. Дамблдалардын атына коюлган көчө экенби деп ойлоп атпайбы? Азыр биякта включите хотя бы один тариф дейт. Биякта комфорт плюс иштебейт экен, значит, мына экономду күйгүзөбүз. А если чё, по делам басыш керек. Ушул жерде жүрө бербеш үчүнчү. Бир тоголок бирдемкеси бар экен, жана жүндөн жасалган, сырты жүндөн экен, анан тоголок бирдемке үстүнө гүл коюп койсо боло турган нерсе. Короче, анан түшүрүштүм. Ошо түшүргөндө багаждан араң алып чыктым, анан онда болуп калды үстүм. Жана мышыктын уясы окшойт алар. Эки мышыгын алып кетишти эле. Үстүн тазалаш керек, ё-моё. Азыр байкадым. Бу жерден эсличе магазинге кирип, тет магазин го дейм походу. Ошол жерден шамшым өткөнгө бирдемке алып алыш керек. Так, базар коргондон бир аз отурдум, телефон карап, анан ушул заказ чыкты, плюс 20 менен көрөлүчү эми. Базар коргондун ичинен бир эки заказ көрөбүз. Так, бул заказ 50 сом чыкты, азыр маяка чыдадым. Азыр оталып, анан кийинки заказга баратам. Тоже без коэффициент. Базар коргондун центри ушул жак экен. Кийинки заказ 88 сом чыкты. Андан кийин цепочка менен заказ чыгып калган. Азыр ошолго баратам эми кайра. Так, базар коргондогу бул заказ 89 сом чыкты. Анан по цепочке кийинки заказ чыкты кайра. Кийинкисине барабыз. Бияк Жалал Абад такси болбой эле базар коргон такси болуп кетти го. Бул жак Айыл банкка дейт. Базар коргондун центр жагына барышат экен. Так, азыр акыркы заказ менен баратам. Эми бул заказ менен баратып линиядан чыгып коем, анан уже Жалал Абадты көздөй по делам басып коем. Бул жактагы базар коргондо болсо барыбыз карады. Так, 52 сом көрдүмбү дейт. Ооба деп койдум, 54 сом болчу. Азыр эми Жалал Абадты көздөй по делам коебуз. Все, по делам коюп койдум. 34 километр дейт. Заказ чыкса чыгат, чыкпаса акырын айдай беребиз. Мол заказ чыкты по делам, бирок Жалал Абадка деп сүйүнүп кетсем, жок. Мол жакка барат экен. Ушуну чытап коюп кетебиз дальше анда. Бул жак базар коргондун центри го. Походу тиякта памятниктер бар болсо керек. Стопудо мына лестницалар турат. Анан бул парктан чыкты. Үсөн Сыдыков атындагы эс алуу багы дейт. Биякта Лениндин эстелиги дагы деле турат экен. Үстүнө көгүчкөн конук чычып алыптыр уже. Тиякта анча-мынча аттракциондор бар экен. Кезектеги да бир заказ завершить еттим. Ушул жака азыр акчасын алып чыгып беребиз дейт. 51 сом чыкты.
50 сом берсе керек. Тақта тұрғандай платное ожидание деле кетті эле билбейм. Атак эконом базар коргондо ушундай. Базар коргонго келип эконом деле нормальный заказ кылдым окшойт. Бул жакта вороталарды көрсөңөр көп эле ушундай. Жалал Абадта деле, бул базар коргондо деле мындай мышык чычкан деле кире албай турганда вороталар. Заборлор бийик. Жакшы бир жагынан. Үстүнөн даже канаттуулар өтө албайт анча-мынча. Так, бияктан самса алдым. Кстати, мол лимонад Жалал Абадтан чыгат. Бүгүн иштеп жүрүп обед деле кылган жок болчу, мына мондай самсалар экен, кичинекей. 80 сомдон экөөнү алдым. Лимонад 240 сом болду. Ушул лимонаддар Жалал Абадтан чыгат. Вкус детства, илгерки бутылочный лимонаддардын вкусу да. Что-то жестко в туалет охота. Азыр бул жүгөрлөрдү аралап кирип чыгат окшойм, что-то жеңип дегенге. Яктан аралап кирейин десең, аралачу жер деле жок го, бирок жыш экен жүгөрлөр. Мына айлиский вайп. Теректер, талдар, сонунда бул жактарда. Все-таки место таптым, онда суу кеткен жери бар экен. Суктан кетсе болот экен. Жүгөрлөрдү карагалачы. Мына. Акырын чыгабыз бул жактан. Отуруп анан кеттик буйдаса. Закат. Базар коргондо акыркы заказ завершать эткенден кийин 18 заказ болуп туруп 2389 сом. Базар коргондо канча заказ кылдым? Мол заказдан кийин 3, 4, 5 заказ кылып турмун эконом менен базар коргондо. Мол заказ менен келгем 17.50дөгү заказ менен. Бул заказ 1124, комиссиялардан сырткары 946 сом калган экен. По пути басам по базар коргондон эле бир заказ чыкты. Азыр кийинки заказ чыга элек, мен самсы жеп отурам. Манас шаарынан 13 заказ базар коргонго келип калып, ал жактан 5 заказ болуптур. Базар коргондо только эконом. Манас шаарында эконом, анан комфорт иштеткен, бирок Манас шаарында только комфорт менен иштеген.